Туғандар, ассаламу алейкум. Кимдегим без депозит, без ничего машина издеп аткан болсо, туғандар, видеонун башында 1 минут убактыңызды алам, могул машиналарды көргөзө кетсем. Мурдакы жанагы Volkswagen Polo азыркы моментте Jetta болуп, сонун жанагында эконом класска машина келди, туғандар. Пробеги минимальный, 10 000, 15 000 болгон машиналар келди, туғандар. Арендасы айдын аягына чейин скидка кылып, акция кылып атабыз дейт. Экономдорду 1600дөн, комфортторду 2200дөн дейт. Жанагы байк Москвич деген машиналарды 2200 рубльдан кылып коюп тургандар. Ар бир машинага күнүнө 100 рубльдан каскага акча алат. Касканын жакшы жагы билесиңер, авария болуп же Кудай сактасын бир нерсе болуп калсаңыздар, ошонун эсебинен ДТПңарды жаап берет. Телефон номерин, адресин жазып коем. Ушул жерге келе бересиздер, тугандар. Машина кеңири, тем более бүт бардыгы жаңы, өтө жакшы состояниядагы машиналар, тугандар. Мынакей. Бүгүн күнгө суббота болуп калды, 21 декабрь, билесиңер, ар айдын 20-21 эки машинага акча төлөйм, тугандар. Өткөн айда 365 миңди дагы араң табып, кыйналып, кысталып атып 365 миң таптым беле. Бул декабрь айына Ешканын еще плюс 200 миң каскасы да бар эле, тугандар. Адам баласы жанагы задний мостуна күч келип, раздаткаларына күч келип, мээлерине күч келгенде любой сумманы иштеп таап аракет кылса болот экен да, тугандар. Мынакей менин колумда азыр 565 миң рубль, 565 миң рубль, жарымы доллар менен, жарымы рубль менен, тугандар. Рамазан таксырга келдим, азыр расчет кылып чыгайын деп. Буйруса декабрда төлөсөм, Ешканын где-то бир 10 ай калат. В-класстык болсо 2,5 жылы калат, тугандар. Убакыт учкан куш экен, карагыла, уже 2 жыл өтүптүр Ешкан алгандан бери. Ана болот, мына болот, кандай болот, эмне жок деп атып, тавакал кылып алып кое берсе, Кудайдын айтканы болот экен, тугандар. Ана мага өтө көп жанагы Кыргызстандан балдар жазып калат, Нургазы, Кыргызстандан барып машина айдай алабызбы, такси кыла алабызбы деп. Тугандар, мен эми силерге палвун эмесмин да, көз ачык эмесмин. Кичине өзүңөр дагы чечкүндөрөөк болсоңор, айныкса эркектер, ладно эми кыздар го, ладно. Эркектер бир аз чечкүндөрөөк болсоңор, кылганы кылып атат. Эмнеде канча балдар жүрөт, выкупка алып атат, башка кылып атат, арендага алып деле айдап жүрүп атат. Чем Кыргызстанга караганда эмнеде машина айдаган бир кыйла оңой, тугандар. Разметкалары бар, светофорлору бүт бардыгы вовремя иштейт, жакшы иштейт. Кыргызстан, наоборот, мен Кыргызстанга барганда машина айдагандан кыйналам. Кирип чыга беришет экен, биягынан өтө беришет экен, биягынан өтө беришет экен. Так что ошондой, тугандар. Рисковать этип, крупный машиналарды алып, аренда болсо аренда, выкуп болсо выкуп алып ишти кыла берсеңер, тугандар, убакытты көрүп атасыңар. Мынакей, убакытты көрүп атасыңар. Тез эле машиналар өзүң өтүп калганын билбей калат экенсиң, азырчы вообще көрүп атасыңар, Азыр Рамазан таксыр выкупка, арендага дагы машиналар бар деп атты эле. Ошоларды дагы азыр кирип бир сыра көргөзүп чыгайын, тугандар. Эгерде алам деп калсаңар, арендага алам же выкупка алам деп калсаңыздар, пожалуйста, Рамазан таксыр азыр Калушка шоссеге көчүп келип калган. Мынакей сервиси, кузовной, автосервис, шиномонтаж, үстүнө чайканасы менен кылып ачып койгон. Эгерде азыр возможность болуп, эгерде ремонтун бүтүп калган болсо, бул жагындагы бир сыра кирип көргөзө кетем. Машиналарын да көргөзөм, таксырдын номерин да жазып коем, тугандар. Эмдиги жылдан дагы жакшы пландары бар. Дагы В-класс алсамбы деп турам, Лисияны алсамбы деп турам, тугандар. Так что көрөбүз, тугандар. Будущий көргөзөт, келечек көргөзөт. Так что видеолорду күзөтүп тургула, тугандар. Эми YouTube көрүп атасыңар, YouTube азыр иштебей катып атат. Менин көп эле подписчиктерим аз Instagramга өтүп кетти. Instagram өтө удобный болуп атат, тугандар. Кыска, нуска, историске тарс видеолорду киргизип өтө жакшы болуп атат. Почти 130 миң подписчик болуп калды Instagramда, тугандар. Ал жака дагы каттала бергиле, чтобы монтип YouTube тормоз этип айланып, жанагынтип жаңылыктардан калып калам десеңиздер, Instagramга өтсөңөр бүт бардыгын тартып ошол жактан көргөзүп атам, тугандар. Ушундай. Так, тугандар, мынакей Рамазан таксырга бүт акчаларды берип расчет кылып чыктым. Келсем дагы 10 аризо, тугандар, выкупка чыгыптыр. Комплектациясы эң жакшысы, средний, анан кийин базовый экен. Бир сыр акчаларын айтып берсем, караңыздар. Эң жакшы комплектациясы менен аризолор 3 жылга 4400дөн экен, тугандар, айына. Премиумдар, праймдар 4016 рубльдан экен, 36 айга. Анан кийин базовыйлары 3697 рубльдан экен, алдагы 3 жылга. Таксыр первоначальный взнос канча болуп атат? 100 миң. Комплект подарок. Баллондору. Все, первоначальный взнос болгону 100 миң дейт, тугандар. Зимний баллондор подарок дейт. Анан кийин дагы бир жакшы нерсени айта кетсем, Рамазан таксыр пропискасын Чечняга коюп келген. Бүт азыр
машинелерди 95-региондо тургандар. Анан кийин чечендер экен деп жанагынтип кыжалат болуп жүрбөгүлө. Бүт бардыгы ушул жерде турган машинелер Рамазан таксидин машинеси. Азыр могу ачык. Бул чагымда жанагы базовый комплектациясы окшойт чагымда, подсветкалары жок. А так билесиңер, панорама, подсветка бүт бардыгы болот. Аризо өтө жакшы машина болуп атат тугандар, билесиңер, Легенда. Рамазан таксидин номерин жазып коём тугандар. Эгерде Аризо букуп калам дегендери болсо, кайрылы бересиздер. Өтө жакшы условия менен чыгыптыр тугандар. Ушундай. Кеттик анда, видеону дальше уланталы эми. Так, мына тугандар. Машинелердин бүт акчаларын берип, чач-пач сакалдарды кыскартып жакшына болуп, ато машинанын акчасы берчи чөт эле помощь болуп кете жаздадым. Бир аз кыйын болду бул айда. 2-3 төлөм болуп калды. Бүгүн буйруса сон жаңылык бар. Китайцтер менен сүйлөшүп калдым эле. Азыр бир айга выклаш керек, 3 выклаш керек, постоянный ташыш керек деп калды. Бүгүн биринчи сменге чыктык. Маршруттарын бүт барып берди. Азыр 8:30-да башталат. 8:10-да келип калдым мен уже. Азыр буйруса 8:30-дан кийин анан кийин бүт больницаны арак-берак алып барасыңар дейт. Көрөбүз, бир ай ташыйбыз тугандар. Буйруса бир айда нормальный заработок кылып алабыз деген ойдон. Так что көрөлчү, китайлар экен бирок. Менеджер айтты, булар вообще орусча билбейт. Бир нерсе болсо мага кайрылы эле деп номерин берип койду. Күтүп отурабыз эми 8:30-га чейин. Кытайларды алып келип таштадым. Биринчи жанагы больницаларга алып барып таштадык. Же студенттер, же практиканттарбы. Короче, эми ушунчалык көп акча тратить этип аткан караганда какой-то бир нерсени жакшы билген мындай немелерби деп койдум. Окумуштуулар какой-то бир окуганы же практика кылганы келсе керек да. 7-ден баштап 11-ге чейин жүрдүм. Эми плюс-минус 5 саат. Анан кечинде концерт бар, кечинде башталат да пробканы аркы беркече. Кечинде дагы бир 4-5 саат жүрсө, күнүнө 10 сааттан болуп калат экен. Эми саатына 3,5 миңден деп айттым. Саатына 3,5 миңден бир ай безвыходной ташыйсыңар деди. Билбейм эми, балким суббота воскресенье күнү балким выходной болот деп бизге ошондой деди. Так что калькуляторду эсептеп, калькуляторду алып эсептеп көрөбүз тугандар. Канча болот бир айда, мисалы үчүн плюс-минус 10 саат, 12 сааттан иштегенде бир айдачы канча. Эми Яндекске жанагынтип кечке Яндекстин көзүн карап иштегече бир ай монтип иштеп алганда сон болуп атат өзүчө. Нургазым эмне жок болуп кетти деп ойлонуп калганда бардыр. Караңыздар да. Көрдүңүздөр тугандар, жаңы жылдын астында такыр нида съемки болуп калды. Машинелердин акчалары келип, наркы болуп, берки болуп. Жанагынтип видео тартып, монтаждап, наркы кылган такыр убакыт болуп тугандар. Ошол акчаларын берип, көрдүңөр, тем более 560 чем-то миң бердим бир бергенде эле. Ошол себептен видео тартканы дагы настроение вообще болбой атты, ачыгын айтсамчы. Билбейм, көрөбүз эми. Бүгүн иш жакшы болсо керек деп ойлоп атам. Азыр бир заказ түштү, бир остановкасы менен 1000, почти 1200 рубль, 1100 рубль платный подачасы менен, бир креслосы менен. Машинемин ручной тормозу иштебей, сууктанбы, же неден болгон билбейм. Көбүнөн айтсам, бул ушул выкластардын болезни болот деп калды, мынтип сары болуп жанып калды. Колодкалар да калбай калган окшойт, тормоз тепсем кырылдап, аркасы сасып кетип атат. Буюрса жакшы заработоктарды кылып, жакшы иш кылып туруп, машинеге дагы уже бир 100 миң, 150 миң акча чаптай турган болуп калды. Колодкалары, амортизаторлары уже бүт келип калды да. Эми акчаны жакшы тапканы менен тугандар расходу дагы ошого жараша да. Закрой. Так, тугандар, Рождествого болгон биринчи пачин бир креслосы менен 4708 рубль болду, 48 мүнөттө. Пачин мощный болду, мощный. Шереметового заказ түштү эле. Ёлки атмен алып койду. Ладно, шаарга бара берейин. Бул жак бир аз шаардан четирак болгон үчүн заказ азыраак. Шаарда көп болот болуш керек азыр. Пайлап отуруп акыры Шереметового заказ алып тургандар. Терминал Д дейди. 1 миллиард 380 миң жыл болду эле терминал Дга бар элегимечи.
Az görөбүз эми канча берет болду экен. Терминалды жарым саат 500 рубль платный подачасы менен берди. 17 минут нар жактан берди. В-класс эмне? Шаарда В-класс жокпу? Чыгып иштебейсиңер, силердин заказдарыңар менен ташып жүрө беремби? Чыгып иштегиле да. Ленскийде жүрсөм, ай, саат менен алып койду. Ленскийде жүрсөм, Ленинградкадан заказ берип атат. Чыгып иштегиле отура бербей. Карагыла, ат менен кылып алып, кайра берип атат. Алып кое берип. Айласы жок, күтө турсунсун да эмичи. 16 минут болсо дагы. Машина жок экен да. Оңгурап койгула. Шереметов ат менен алып, Домодедового берип атат эми. Шереметова күтпөй койду. Былтыры билесиңерби, эсиңерде болсо бир арабты Домодедового таштап, 10 000 рубльга таштап, мага бир жанагындай кальян, анумунларды таштап кетти эле. Ошол жазып калыптыр чагымда, азыр перевод кылып жетишпей калдым. Ошол жазып чагымда Москвага келип атат окшойт. Сүйлөшүп көрөйүн, чагымда күтүп алды атат окшойт. Силерге центрди бир көргөзүп коеюн. Эми жарыкта жакшы көрүнбөйт, жана светтери неме болбогонгочу. А так монтип чоң шариктерди жасап, жылдагыдай эле одно и то же эле жасап атат жылда эле. Монтип 2025 деп сонун кылып ёлкаларды жасап, шаарды ушинтип жасалгалап койду. ВТБ спонсор болгон окшойт бул ёлкага. Ол жерде бир отель бар эле. Ошол жерден бериптир. Бир болсо арабтарды алып кетем да. Ошо отельге барсаң эле только арабтар чыгып калып последнее время. Мынаки. Мынаки тогонда Шереметов ат менен кылды эле. Өлбөм кетсин деп Домодедово келдим. Бир бустер, бир кресло 5359 рубль болду тогонда. Экинчи заказ. Ништяк, ништяк. Бирөөсү 4700 болду эле, бунусу 5300. Нормально. Көрөлүчү аз бир аз күтө турсам, уйкум келип уктап кеттим. Зорго келсем болот. 500 метр калганда чөт эле монтип машина бир ойноп кетсе. Шундай турганда ретият болгола. Билбейм мындай. Мына печкадагы жаман уктатат да өзүм. Ыссы оруп турганда өзүмчө эле мемире уктап кете бересиң да. Мынаки тугандар айтам го, англисчени үйрөнүп, кичине тил билсе, арабтар менен сүйлөшүп калса жакшы экен дедим го. Лыжный курортко келген экен мынаки балдары менен. Кечки саат 8ге келип, 7ге келип алып келет деп жазыптыр. 140 километр алыста экен бул жактан. Как раз мо Домодедоводан дальше экен да. Азыр прямо эле ошол жакка барам. Как раз кечке барып, болбосо бир аз күтө туруп, ошол жерде жатып уктап турам, булар чыккычачы. Кеттик тугандар. Pain Power дедиби? Азыр мынаки муну урабыз азыр координатын. Pain Power. Так, 2 саат 9 минут көргөзөт платный дорога менен 126 километр дейт. Ошондо канчада барып калам? Саат 4:30 барып калат экен. 5:30, 6:30 болсо 2 саат машинада бир аз уктап эс алып алсам болот экен. Домодедового барганда эле 10 000 акча берген бу, канча берет? Бирок bundan мынча бер деп сурабайм, өзү билип эле берчиле да. Ушундай туганда кеттик анда. Мынаки туганда жолго чыгып жөнөдүм буйруса. Почти 2 саат көргөзүп атат. Барып, алып келип Москвага ташташыма 30 000ге сүйлөштүм. 30 000ге тугандар. Эртерээк барып калат экен, барып бир аз эс алып, алар чыккыча как раз машинада жатып, алып келип таштап коём. Эми Яндексти көргөзсөм деле бир эле тарабын 16 000 көргөзүп атат. Туда-обратно где-то 32-35 000 болот экен десем, 30 000 берейин деди, ладно деди. Нормально эле 5-6 саат жүрүп деле 30 000 акча берсе алып келип таштап коюп. Ошо айдан үйгө келип жатып алабыз. Азыр сонун жерге барабыз, жанагындай лыжный курорт болуш керек, менимче барып көргөзөм. Кечки туман, калтырдың го жүрөгүмдө жалаң арман. Эске түшсө өткөн күндөгү махабат. Почти 2 саат жүрүп, мынаки Pain River деген момундай жерге келдим, карагыла. Сон болгон монтип. Мо дарактын аты эмне болду экен? Карагайбы муну, а? Токойдун ортосунда отурам. Бир жан же бир заправка жок. Алиса, ближайший туалет. Хорошо.
Кайерде бар экенем? Аме 125 километр, 2 саат 2 минут дейт го. На Калужский тракт. Буга жетке чыгып коесуң го. Жаларман Өткөн күндөрдүн сулуулугун сагынам Тартуулаган мага сүйүүнү сен жактан Мына эми мен өкүнөм, мен кайгырам Мына кетип алгандар, араптарды дагы тап келип таштадым. 30 000 перевод кылды. 30 000 рубль. Где-то 6 саат убактым кетти, 2 саат ал жака бардым, 2 саат күтүп отурдум, 2 саат бул жака келдим. 6 саатта 30 000, 5 000 сомдук заказдан 2 заказ кылгам. Ал жактан 8 000, бүгүнкүгө ошентип келет 37, 38 000ге жакын заработок болду туугандар. Жол өтө жаман болду, жамгыр жаап, жанагынтип өтө начар болду погода. Айлап эптеп Москвага жетип келип алдым туугандар. Анан көп эле айтып калат Нургазы, сен жанагынтип кечик эле таксинин жана заработок кылганын көргөзө бересиң, минус тараптарын да көрсөт деп айтып калды эле. Ошого 1-2 минус тараптарын айта кетсин туугандар. Эми жанагындай ачык сөздүн уяты жок демекчи, таксиде иштесеңер биринчи геморрой болосуңар. Чында эми ачык сөздүн уяты жок туугандар. Фигураңар бузулат. Курсаңар челектей болуп чыйып кетет. 1-2 жыл иштесеңер вообще эле жанагынтип жан башыңардын жели чыгып, жанагындай метис койлор бар го, жан баш монтип салаңдап турган кетмен куйруктай болупчу. Ошентип жан башыңар жөнүп салаңдап калат туугандар, жели чыгып. Так что жанагынтип фигурасын өтө вау деп аяган эркектерге я таксини не рекомендую. Не рекомендую. Не рекомендую. Меники англисче болуп кетти го. Happy birthday to you дегендей эле болуп кетти го. Так что ошондой туугандар. Анан кийин эле баардык эле таксиге чыгат десе эле баарыңар чыгып алып, бизге жөндөн жөн эле конкурент болбогула. Ошондой кылгыла туугандар. Азыр итагам эле такси элдин баары таксиге чыгып кетип, коэффициент өчүп заказ аз. Ушундай туугандар. Андыктан эмкиде көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.